Айылбанк ачык акционердик коомуна мурабаха бүтүмү боюнча ислам каржылоолору үчүн лицензия 2022 жылдын 26 октябрь күнү берилген. Ал эми каржылоону апрель айында 2023 жылы баштаганбыз. Мурабаха бул кардар менен банктын ортосундагы келишим. Бул келишимге ылайык кардардын тапшырмасы менен банк товарды сатып алып, бөлүп төлөө шартында сатат. Өзгөчө шарты банк товардын өздүк наркын жана үстөк баасын ачык көрсөтүшү шарт. Мурабаха биздин кардарларга зарыл болгон учурда бөлүп төлөө шартында алууга мүмкүнчүлүк берет. Өзүңөр билгендей, исламда кредит берүү тыюу салынган, себеби пайыздык чен көрсөтүлөт, күнүнө пайыз өсөт. Бул болсо риба деп аталат, сүткорчулук. Сүткорчулук исламда тыюу салынган. Бизде болсо ислам принциптеринде эч кандай процент пайыз эсептелбейт. Үстөк баа кошулуп, ал узартылган мөөнөткө бөлүнүп төлөнөт. Бир сом аз же бир сом көп төлөнбөйт. Ислам каржылоосу десе элдер ойлойт, бул бир гана мусулмандарга багытталган деп. Бул андай эмес. Ислам каржылоосун Кыргыз Республикасынын ар бир жараны карманган динине жана көз карашына карабастан алууга толук укуктуу. Каржылоону алуу үчүн биздин кеңселерге кайрылуу керек. Арыз таштап, өзүңүзгө керектүү буюмду, батирди, үйдү же автоунааны таап, бизге кайрылсаңыздар, арыз таштагандан кийин 3 жана 5 күнгө чейин тез убакыттын ичинде карап берүүгө даярбыз. Ислам принциптери боюнча Айылбанк ачык акционердик коому азыркы учурда айыл чарбасын, бизнести, авто жана ипотекалык каржылоолорду жүргүзүп жатат. Мыйзамда жана шариятта тыюу салынмаган бардык максаттарга алууга мүмкүн. Айта кетсем, шариятта сүткорчулукка тыюу салынган, бул ломбард иштери, кредиттик мекемелер, алтын жана алтын буюмдары, жана ошондой эле тамеки, алкоголдук ичимдиктер сыяктуу нерселер тыюу салынган. Калган биздин мыйзамда жана шариятта жол берилген нерселердин бардык багытта алууга мүмкүн. Biz 2023 жылы Айылбанктан исламский принцип боюнча, мурабаха боюнча үй алдык. Үй исламский принцип менен алган бул купля-продажа сыяктуу эле болот экен. Бул бир жумада биз заявление бергенден кийин эле бир жуманын ичинде үйдүн ачкычын колго алдык десек болот. Ошо Айылбанкка чоң рахмат. Сонун райондон үй алдык, Көкжар микрорайонунан Абас таза, жакшынакай жерден үй алдык. Сүйүнүп турган кезибиз. Башкаларга да сунуштамакмын. Эгерде мурабаха принциби менен үй алам дегендер болсо, түшүнсө, ошо Айылбанкка кайрылсаңыздар болот. Азыркы учурда Айылбанкта 1 майга чейин акция жүрүп жатат. Жеңилдетилген шартта каржылоолор берилип жатат. Үстөк баалар төмөндөтүлгөн. Биздин кеңселерге кайрылып, толук маалымат алсаңыздар болот.